Жалган сүйлөө, жалган күбөлүк өтүү эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бирөө келип сурайт: "Я Расулаллах, мусулман коркок болушу мүмкүнбү?" дейт. Ооба, коркок болушу мүмкүн дейт. Анан дагы сурайт: "Я Расулаллах, мусулман жалганчы болушу мүмкүнбү? Жалган сүйлөшү мүмкүнбү?" дегенде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мусулман жалган сүйлөбөйт деген. Мусулмандын шааны эмес. Мусулман эч качан жалган сүйлөбөйт. Коркок болуу бул инсандын табияты. Инсан жаралганда кээде коркпой турган болуп жаралат, кээде коркок болуп жаралат. Бирок инсандын, мусулмандын табиятында жалган сүйлөө деген болбойт. Ал качан жалганчы болот? Ал барып чоңоюп, чөйрөнү көрүп, элди көрүп, анан жалганчы болот. Ага чейин ал жалганчы болбойт. Анын турушу, фитраты салимасы, жаралганы туура ислам дининде болгон үчүн ал адам жалган сүйлөбөйт. Ошон үчүн уламалар айтат, мисалы, жаш балага барып бирдекени айтсаң, ошондой айтып барат. Ал алдаганды билбейт, жалган сүйлөй албайт. Мисалы, атасы бирөө чыкылдатып келсе, айтып кой, үйдө эч ким жок десе, чыгып алып айтат: "Атам айтты, үйдө эч ким жок" деп айтты деп. Себеби анын табиятында жалган сүйлөө деген жок. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулман жалган сүйлөбөйт деген. Мусулман коркок болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок мусулман адам баласы жалган сүйлөбөйт. Ислам динибизде жалган сүйлөө, жалганга күбөлүк өтүүдү чоң күнөө деген. Аябай чоң күнөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ала ухбирукум би акбарил кабаир." Силерге эң чоң күнөөлөрдү айтайынбы деген. Үчөөнү айткан: "Аширку билла, укукул валидейн." Үчүнчүсү ошол жалган сүйлөө деген. Алла Таалага шерик кылуу, жана ата энесин ак кылып жиберген бала, жана үчүнчүсү эмне деген? Жалган сүйлөө. Жалган сүйлөгөн адам дагы чоң күнөөлөргө кирет. Бул жалган сүйлөө чоң күнөө болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыйган. Ошон үчүн Алла Тааланын досторунун сыпатын айтып атканда: "Валлазина ла яжхадуна зур." Алар жалган сүйлөбөйт. Же болбосо жалгандан күбөлүккө өтпөйт деди. Бүгүн мына жалган ушундай болуп калды. Туура айтсаң, жашоо жок. Ушундай сезилип калды. Базарда болобу, мамлекеттин ишканасында болобу, жекече жашоодо болобу, каерде болбосун, адамдар бир гана жалган менен жашап калды. Иязу билла, бул бардыгы биздин өзүбүздүн жашоодо өзүбүз жаман кылганыбыз кесепети. Негизи мусулман жалган сүйлөбөш керек, так сүйлөш керек, туура сүйлөш керек. Сөздү айлантырып сүйлөгөнгө да болбойт. Туура сөзү ачыгын айтып сүйлөш керек. Ошон үчүн Аллахтын достору ла яшхадуна зур, алар жалгандан күбөлүккө өтпөйт деди. Демек, жалгандан күбөлүккө өтүү казынын астында, соттун астында бул чоң күнөө. Жалган сүйлөгөн өзүнчө бир күнөө, жалган күбөлүк өткөн дагы бир чоң күнөө. Валлазина ла яшхадуна зур деген балдар бир манасы ошол жалгандан күбөлүк өтүү. Экинчи манасы шахида яшхаду дегени hazır болуу. Hazır болуу деген сөз ошол жерге келүү, ошол жерде болуп калуу. Бул манасы да бар. Араб тилинде айтат: "Шахидту салатал фажр" дейт. Шахидту салатал фажр дегени фажр намазыга катышканмын деген сөз. Фажр намазында, эртең мененки намазда бар элем деген сөз. Ошон үчүн экинчи манасын айтсак, "Валлазина ла яшхадуна зур" дегени алар жалган болгон жерлерге барышпайт. Эми жалгандан күбөлүк өтө турган жерлерге же жалган сөздөргө барбайт деген маани чыгат. Бул манасы дагы туура. Демек, адам баласы жалган сүйлөбөш керек, жалган күбөлүк өтпөш керек. Ошондой эле жалган сүйлөнө турган жерлерге барбаш керек. Ла яшхадуна зур, алар жалгандан күбөлүк өтө турган, жалган сүйлөй турган жерлерге барбасын деген дагы мааниси бар. Демек, Аллахтын достору жалган сүйлөбөйт, жалгандан күбөлүк өтпөйт, жана жалган боло турган жерлерге такыр кадам коюп басып барбайт. Жалганды ал жерден алыс болуш керек.